Бүгін 9 февраль күнгө шейшемби Супер ТВ кечки жаңылыктардын топтому менен түз эфирде тааныштырат. Саламатсыздарбы, студияда мен Тахмина Кенжебек кызы. Бишкектин жаңы башчысынын тагдыры боюнча чекитти Марипов коет. Садыр Жапаровду белек берген адам алдадыбы же башкабы? Конституциянын жаңы долбоору парламенттин сайтына жарыяланды. Бактыбек Сыдыков Манас аэропортунун башчылыгынан кетти. Нариман Тулеевке карата чыккан буга чейинки өкүм жокко чыгарылды. Райымбек Матраимовдун ишине байланышкан соттук процесс башталды. Курсан Асанов УКМКнын тергөө агына которулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бүгін 9 февральда эртең менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин жаңы аткаруучу катары Эрмек Нургазиев жамаатка тааныштырылган болчу. Бирок түшкөн маал эле президент Садыр Жапаров бул кызматка анын келишин сынга алды. Ал Нургазиевди мэрлик кызматка коюу мүмкүн эмес деп жазды. Буга байланыштуу Борбор калаанын эски жана жаңы башчылары берген маалымат жыйындын урунттуу учурлары менен кызматка келип-келбей жатып креслодон кол жууганы жатканы боюнча шаар тургундарынын пикирлери тууралуу репортаж даярдадык. Биринчи иш күнүн аягына чыкпай калганда мэр Самара Каримова артта калып, кызматтан көз ачып жумганча түшүп калуу боюнча жаңы рекорд, кадрдык башаламандык. Ушул жана башка билдирүүлөр бүгүн социалдык тармактардын баракчаларын ээледи. 3-4 адамдын камерасын ушу сотканы даярдап коюп, сүйлөшүп аткан жерден бетине чыга берген. Это почти 1,5 жыл мурун болгон окуя. Мен да какой-то реакция болуп кетти, мен да чыга бергем. Анысы чын. Видео интернетте жүрөт. Бишкектин мэри бир түндө алмашты. Кече 8 февраль күнү кечинде мэрдин милдетин аткарып келген Балбак Төлөбаев кызматынан алынып, анын ордуна Эрмек Нургазиев келди. Бул аткаминер буга чейин интернетке аял кишиге кол көтөргөн видеосу тарап талкууга алынган. Бүгүн Нургазиев менен Төлөбаев биргеликте маалымат жыйын бергенден кийин 1 саат өтпөстөн жаңы дайындалган мэрдин кызматтан алынгандыгы тууралуу маалымат тарады. Бул боюнча шаардыктардын ою кандай суроо салып көрөбүз. Мандай болуп өттү, улам эле алмаша берсе. Жаңыны мен таанып, мага жакпайт лично. Бул киши жумуштан кеттиби кайра? Мына жакшы болуп туруп. Жаңы премьер-министр келип өзүнүн кадрларын коюп атат да, ошон үчүн эле да. Аны сразу эле 1 сааттын ичинде кандай алып салды? Эмне себептен алып салды? Аны деле билген жокмун да. Материалды толугу менен жаңылыктар чыгарылышынан кийин жакынкы сааттарда Супер ТВ телеканалынан көрө аласыз. Ошондой эле видеону жаңылыктар Супер ТВ YouTube каналынан дагы таба аласыз. Кечке жуук президенттин басма сөз катчысы Нургазиевдин айланасындагы кырдаал боюнча комментарий берип, кадрдык акыркы чечимди премьер-министр кабыл алаарын айтты. Турдакун Усубалиев атындагы коомдук фонд президент Садыр Жапаровго белекке берилген унаа Усубалиевдин жеке унаасы болбогонун, саясий ишмерге эч кандай тиешеси жок экенин социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдиришти. Аны менен катар фонд Жапаровго берилген унаанын Усубалиевге тиешеси жок экендигин тастыктоочу расмий документтерди дагы таратты. Турдакун Усубалиевдин атына эч кандай техникалык каражаттар катталган эмес. Ошондой эле СССР убагындагы саясаттануулам жогорку кызматтагы адамдарга мындай белектердин берилиши мүмкүн эмес болгон. Мындай унаа берилген күндө да атайын кызматтын жана партиянын көз жазымында калмак эмес деп жарыялашты фонддон. Бүгүн президент Садыр Жапаров Кочкор районунун тургуну Турдакун Усубалиевдин автомашинасын тартуулаганын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирип, белекке берген адам менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Анда ал Турдакун Усубалиевдин автоунаасын музейге тапшырарын айткан болчу. Конституциянын жаңы долбоору Жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Мыйзам боюнча Жогорку кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун колдоп же четке кагып, эгер жактырылса референдум дайындашы керек. Өткөн жылдын 17 ноябрында Жогорку кеңештин 80 депутаты Конституциянын жаңы долбоорун жана референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. 20 ноябрда ошол учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытовдун жарлыгы менен Конституциялык кеңешме түзүлгөн. 27 январда кеңешме өз ишин жыйынтыктаган болчу. Манас эл аралык аэропортунун төрагасы Бактыбек Сыдыков кызматтан кетти. Бул тууралуу бүгүн 9 февралда аталган аэропорттун басма сөз кызматынан билдиришти. Мындай чечимди директорлор кеңеши чыгарган. Анын ордуна эл аралык Манас аэропортунун төрагалык кызматына Бакыт Шаршеев дайындалды. Ал жогорку кеңештин 5-чакырылышында депутат болгон.
Жогорку сот 3 инстанциянын өкүмүн жокко чыгарды. Бул тууралуу Нариман Төлеев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мен 2012 жылдан бери акыйкаттык үчүн деп келдим. Абакта да болдум. Көптөгөн жоготууларга учурадым. Жогорку соттун чечимин кабыл алган соң үй бүлөсүнөн алыс болгон күнөөсүз жигиттер темирдин артында отурбасын деп мен келтирилген зыянды төлөдүм. Бирок ошондо дагы баарына менин күнөөм жок экенин айттым. Мөөнөтүмдү өтөп бүткөндөн кийин дагы күрөштү токтоткон жокмун. Акыры тарыхый күн келди. Жогорку сот бир нече айдын ичинде иштин бардык жагдайларын изилдеп чыгып, 3 инстанциянын өкүмүн жокко чыгаруу жөнүндө чечим чыгарды жана аларды жаңы кароого Ленин райондук сотуна жиберди деп жазды Төлеев. Жогорудагы маалыматты жогорку сот дагы ырастады. Жогорку кеңештин спикери 28 январга чейин өлкө башчынын милдетин аткарган Талант Мамытов Матраимовдордун жактоочусун сот кылып дайындаганы боюнча үн катты. Спикер бул билдирүүсүн Супер ТВ телеканалындагы саясий коктейль берүүсүндөгү маегинде айтты. Мен алардын кимди жактаган, кимди соттогон анын маалымат менде болгон жок. Ушул бекитип атканда ал Матраимовдордун адвокаты экенин билчү эмес белең? Жок, мен аны кийин уктум. Маекти толугу менен жаңылыктар Супер ТВ YouTube каналынан жана Супер ТВ телеканалынан көрө аласыздар. Бүгүн Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ишине байланышкан соттук отурум 1-май райондук сотунда каралып башталды. Матраимов өткөн жылдын 20 октябрында УКМК тарабынан коррупцияга шектелип кармалган. Бирок тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде камакка алынган эмес. Декабрь айында адегенде Райымбек Матраимов ага удай эле жубайы Улкан Тургунова АКШнын кара тизмесине кирген. Бүгүнкү соттук процесске журналисттер киргизилген жок жана Матраимовдун өзү дагы анын жактоочусу дагы прессага комментарий берүүдөн баш тартышты. Соттук отурум 18 февралга жылдырылды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов УКМКнын СИЗОсуна которулду. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова билдирди. Тиешелүү чечим сот тарабынан бүгүн чыгарылган. Буга чейин ал Бишкектин СИЗО 1ге киргизилген болчу. Курсан Асанов соттун чечими боюнча 21 мартка чейин камакта болот. Ага массалык башаламандык жана ички иштер министрлигинин имаратын басып алуу боюнча айып тагылууда. Асановго мындан тышкары дагы бийликтин өкүлүнө карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча дагы айып тагылган. Эртең 10 февралда Түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облусторунун көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун кээ бир райондорунда жаан каар жайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда каар жайт. Бишкекте түнкүсүн каар аралаш жаан жааса, күндүз жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн -3, -5 күндүз, -3, -5 күндүз болсо, +6, +8 градус жылуу болот. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.